Чакчак каналына кош келдиңиз. Сөз түрдө катталып лайк басып, комментарий калтырып коюңуз. Бүгүн болсо өтө оңой жасалуучу даамдуу кекстин рецепти менен сиздер менен бөлүшөм. Андыктан видеонун соңуна чейин көрүңүз. Бизге өтө жөнөкөй эле ингредиенттер керек. 2 жумуртка, 100 грамм сахар, 200 мг кефир, разрыхлитель, туз, мейиз, кунжут данектери жана 350 грамм un. Шекер менен жумуртканы жакшылап ушундай чалып алгандан кийин үстүнө кефирди кошобуз, суумайды кошобуз, бир аз туз, 1 чымчым. Жакшылап аралаштырып алып, миксер менен чалып, андан кийин унду 2-3кө бөлүп туруп кошобуз. Un менен кошо разрыхлитель 1 чай кашык же болбосо чай кашыктын учу менен сода кошуп, un менен сода разрыхлительди өзүнчө чогуу чалып алабыз. Эми атайын ушундай кекс жасай турган формабызды аябай жакшылап майлап алабыз. Бул жерде өтө майды жакшылап колдонуш керек, болбосо кекс түйүнө жабышып, чыкпай сынып калышы мүмкүн. Андан кийин даяр болгон камырга ушул этаптан бул жерде ванилин коштум. Мейиз менен кунжутту камыр ушинтип даяр болгондон кийин кошобуз да бир аз аралаштырып алып, анан табагыбызга акырындап куюп коебуз. Мына камырыбыз даяр болуп калды, табагыбызга куюп алдык. Эми духовканы ысыта берсеңиз болот. Менин духовкамда 35 минута ичинде 180 градус менен сонун болуп бышты. Бышканын текшериш үчүн бычактын учу менен кексти сайып көрсөңүз, бычак кургак чыккан болсо, демек ушундай сонун болуп бышып калган болот. Ал эми түйүн жакшылап майлаганыбыз үчүн ушинтип оодарганда эле тез эле жабышпай түшөт. Мынакей азыр кезип ичин көрсөтөм. Ичи дагы сонун болуп бышты. Сырты бир аз катыраак, ичи жуп-жумшак сонун кекс болду. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүз. Коноктор келгенде тез эле ушундай жарым сааттын ичинде бышыра коючу сонун кекс. Эгер рецепт жаккан болсо комментарий калтырып, катталып лайк басып коюңуз. Чакчак каналын дайыма көрүп туруңуз. Чоң рахмат.